Бишкектеги жугуштуу оорулар ооруканасында азыр 354 бейтап дарыланып жатат. Атылган жай республикалык болгондуктан өлкө аймагындагы абалы өтө оор жарандар ушул жерге которулат. Учурда алардын 14-ü өтө оор абалда болсо, дагы 144-ü оор абалда. Булар боюнча Садыр Жапаровго башкы дарыгер Гүлжигит Алиев маалымат берди. Самолечение менен заниматься эткендер үчүн өзүбүз айткандай көбүрөөк болуп кетип атат. Үйдө жатып алышыбы, ар кандай дарыларды эметишип анан ошол убакыттарда дагы легкий поражение 80-90%, даже кээ легкий жок болуп таптак калды. Кызыл зонага кирген Садыр Жапаров бейтаптардын анын ичинде жандандыруу бөлүмүндөгү абалы өтө оор болгондордун саламаттыгын жана дарылоо шарттарын көрүп чыкты. Андан соң медицина кызматкерлери менен баарлашып, алардын көйгөйлөрүн укту. 5 литровый 78 кишинин баары тең ошону менен 171 киши. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев өлкө аймагында тажылуу вирус инфекциясынын жайылышына каршы көрүлүп жаткан чараларга токтолду. Айтымында тажы вирусуна керектүү дары-дармектерди жана жеке коргонуу каражаттарын сатып алууга 200 миллион сом жумшалат. Мындан сырткары илдеттен дарыланып чыккан учурларга 157 миллион сом каралган. Президент өзгөчө кооптуу шарттарда иштеп өз өмүрлөрүн тобокелге салып жаткан ак халатчандарга табылбаган эмгек үчүн ыраазычылык билдирди. Эмгек акыларыңарды көтөргөнгө аракет кылдык баарын. Дагы кылабыз күзгө барып, Кудай буйрса. Кичине бюджетибизди толтуруп алсак көтөрүп беребиз. Оорукананын кызматкерлери мамлекет башчысына медиктердин абалы менен көйгөйлөрүнө көңүл бургандыгы үчүн ыраазычылык билдиришти. Мы тоже постараемся жакшы иштеп, чтобы не подвести правительство, Минздрав, народ не подвести, самое главное. Дүйнөнү каптаган тажы вирусу дарыгерлерге болгон мамилени өзгөрттү. Алардын күнү түнү кылган кызматы канчылардын өмүрүнө өмүр кошууда. Ак халатчандардын дарымети былтыр оору күч алган июль айында сыналган. Айпери Самат кызы, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ.